1 жаштан эми өткөн кичинекей Эмирдин омуртка тутуму кыйшайып, баланын өсүүсүнө илдет чоң жолтоо болууда. Буга чейин ал 5 жолу операция болгон, бирок майнап чыккан эмес. Дарыгерлердин айтымында омуртка тутумунун мындай түзүлүшү бала олтуруп, туруп баса баштаганда калыптанат. Сколиоз өтө күчөгөндө ички органдардын жайгашуусу бузулуп, функциясы начарлайт. Ошол үчүн наристеге тез арада Түркиядан операция жасатуу керек. Бирок ага $35.000 керек болгондуктан үй бүлө бул сумманы көтөрө албайт. Сиздерден көптөн көп жардам сурайбыз. Бизге 1 сом болсо да салып, колдон келишинче жардам берип коюңуздар. Убакыт 2 гана ай берилген. Мурундагы операция болгон, башынан көп кыйынчылык өткөрдү. Көптөгөн наркоздорду алды. Кимде ким жардам көрсөтөм десе 0772 00 20 15 эл сом номерине которум жашасаңыздар болот. Мурунку чыгарылышта 9 жаштагы Ырысбек Сабыровдун ата-энеси кайрымдуу жарандардан жардам сурап кайрылган. Ал төрөлгөндө эле тубаса жүрөк кемтиги менен жарык дүйнөгө келгендиктен чет өлкөдөн дарыланууга муктаж болчу. Бүгүн Элим Барсыңбы коомдук фондунун социалдык кызматкери кайдыгер карабаган адамдардан чогулган 25.285 сомду тапшырды. Ушуга чейин бизге кайрылып, колун сунуп, жардам берип жаткан адамдарга 1000 мертебе рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Бала үчүн бардык нерсеге ушундай жардам сураганга туура келет экен, чыдабайт экенсиң. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Элим Барсыңбы кайрымдуулук фондунун биргелешкен жүрөктөн жүрөккө долбоору дагы уланат. Оор турмуштук кырдаалга туш болгон бейтаптардын өмүрүнө кайдыгер карабаган жарандар барда Эмир сыяктуу өспүрүмдөрдүн келечеги алдыда. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.